таза суу долбоорунун ишинин башталышы менен баарыңыздарды жылы куттуктаймын. Кызыл Туу айыл аймагына караштуу Талабулак айылында 400дөн ашуун кожолукта 1500 калк жашайт. Айыл 1970-жылы түптөлгөн. Ошол кезден бери бир да жолу таза суу чыккан эмес. Жергиликтүү жашоочулар бул жылдар аралыгында кайрылбаган жери калган эместигин айтышат. Ошентип быйыл бул көйгөй чечилүүнүн алдында турат. 2017-жылда долбоор колдоо таап, бирок каржынын тартыштыгынан улам ушул кезге келип жеткен. 10-жылдары документтерди бүтүрдүк. Анан жүгүрө баштадык. Бүт жерлерге бардым, барбаган жерлерим калган жок, кирдим. Ака деп, ука деп, ушуларынан жардам бере башташты. Кичине болсо ham жардам беришип, Кудай кааласа мына иш жүзүнө ашып калды мына. Айылды суу менен камсыз кылуу жана санитарияны жакшыртуу долбоорунун алкагында элдин муктаждыгы чечилмей болду. Бул күнү ичүүчү таза суу системасын куруу боюнча куруучу компания менен Кызыл Туу айыл өкмөтүнүн ортосунда келишимге кол коюу иш-чарасы өткөрүлдү. Тендерден уткан компания 61 миллион сомго 7 айда ичүүчү сууну чыгарып берүүгө убада беришти. Иш октябрь айында башталат. Бирок ар кандай себептер менен мына артка жылып отуруп, башында 17 миллиондук проект деп, бирок кийин эсептеп чыкканда ага бүтпөйт экен деп, анан акча каражаты чечилбей жүрүп, мына азыр айтып кетти го. Акырында мына 76 миллиондук проект болуп, бирок азыр тендерден ошол куруучу кура турган Минур ОСОсу 61 миллион 300 миңге утуп алды. Арис программасы аркылуу Жалал Абад облусунун айылдарында жашоочуларды суу менен камсыз кылуунун жеткиликтүүлүгүн жана сапатын жакшыртуу, ошондой эле суу системаларын куруу жана реконструкциялоо каралган. Учурда бул долбоор аркылуу облуста 25 айылда иш жүрүүдө. Негизги финансылык өнөктөш Ислам өнүктүрүү банкы болуп саналат. 23 айыл боюнча жумуштар жүрүп жатат. Жанакы 2 айыл боюнча дагы жумуштар жакын арада киргени турат. Бул Талабулак айылы, азыр биз турган жана Токтогулдо көтөрмө айылы. Жалпысынан Ислам өнүктүрүү банкы боюнча, ушул бул долбоор Ислам өнүктүрүү банкы боюнча каржыланып жатат. Бул мамлекеттик долбоор, мамлекеттик долбоор аркылуу Жалал Абад башка жана башка областтарда таза суу боюнча жумуштар азыр ишке ашырылып жатат. Белгилей кетсек, бүгүнкү күндө Жалал Абад облусунун аймагында 441 айыл бар. Алардын ичинен 179 айылда таза суу таптакыр болгон эмес. 2021-жылга чейин мамлекет тарабынан жана сырткы инвесторлор аркылуу каржыланып, жалпы 40 айылда суу чыгарылды. Ал эми 2024-жылга чейин дагы 58 айылды ичүүчү суу менен камсыз кылуу пландалып, учурда иш кызуу жүрүүдө. Нара Жапарова, Жанзак Нурдавлет уулу, Сузак району.